Кыргызстанда кышында тоңмогон, жайында жылуу, ала тоң бермет аталган, тегерегинде тоголор курсап турган кереметтүү Үз көлүбүз бар. Анын ажайып кооздугу көз жоосун алат. Асамнай көк, туп-тунук. Ушунда кооз көлгө сутангандар көп. Аны атайын келип көрүүгө туристтер келишет, эс алышат. А мен жайкысын анын толкуну менен ойноп, жээгинде кумга ойноп, көлдүн жээгинде жайгашкан аңылда төрөлүп калганыма аябай кубанычтамын. Кереметтүү Үз көлдүн ак көбүктүү толкундары жээкке уруп, кылымдарды каарытып келатат. Анын көркүн ак куулар, өртөк каздар ачып турат. Суусунун дарылыгы бар. Көп оорулар келип оорусуна шыпа табышат. Көлдүн тегерегинде санаторий, пансионаттар бар. Биздин Үз көл жөнүндө уламыштар да бар. Көл жергесинен чыккан инсандар да көп. Биздин көл жөнүндө акындар көп ырларды чыгарышкан. Дагы эле чыгарып жатышат. Мен дагы чыгара коем. Кыргызстандыктар ушундай кооз көлүбүздү сөзсүз сакташы керек. Айлана тегерегин тазалап турушу керек. Биздин мектептин окуучулары, ага эжелерибиз болуп, ишембиликке чыгып тазалап турабыз.